да белесе жасап берген әрекеттер башталды. Ата сіздердің башқармен ал жерлерде өзгөрүүлөр болот себебі аудиторияда бир сырттан келген студент отырса, мұғалім дагы жоопкерчиликке даярданып берет. Бирок бизге дагы ошондой академиялык мамилеликти биз сырткы академиялык мамилеликти аябай күчтүү баштадык. Улантабыз андан дагы ал эми ички мамилелик, Кыргызстандын ичиндеги мамилелик ушул мурда жылы биз Ош декларациясы деп атадык эле. Ошол Ош декларациясынын алкагында бизде чоң форум болуп өттү. Былтыркы жылы Сүкөлдөгү Касым Тостанов университетте болуп өттү. Быйылкы жылы Ош гуманитардык периодикалык институты улантып атат. Былтыркы жылы бизден кеткендер, алардан келип, анан башка вуздар бири-бири менен, мисалы үчүн Ара менен Талас менен Сүкөл. Ушул Ош декларациясынын алкагында 150ге жакын бала ушул сыртка чыгып, тажрыйба алмашып, окуп, билип, бирөөсүн жакшы жагын, бирөөсүн жаман жагын көрүп кеткен мүмкүнчүлүк болду да. Бүгүнкү күндө Ош мамлекеттик университетинин Борбор калаанын жогорку окуу жайларына жалпысынан 64 студент бир семестр окуусун улантууга аттануу алдында турушат. Мындан сырткары Ош мамлекеттик университети Ош декларациясы боюнча жогорку окуу жайлардан 30 студенттин келиши күтүлүүдө. Ички мобилдүүлүктү биз бүгүн азыр эки багытта карап иштеп жатабыз. Бул эки тараптуу келишимдин негизинде ички мобилдүүлүк, ал эми Ош декларациясынын алкагындагы ички мобилдүүлүк. Учурда Бишкек шаарына эки тараптуу келишимдин негизинде 36 студент бара жатат, бир семестр окуп келген. Ал эми Ош декларациясынын алкагында 45 студентибиз ушул Кыргызстандын 7 жубанына барып, бир семестр окуп билим алууга азыр камынып жөнөп жатышат. Мындан тышкары биз сырткы мобилдүүлүктү дагы өркүндөтүү үстүнөн иштеп атабыз. Мен Ош мамлекеттик университетинин тышкы мобилдүүлүк боюнча сырткы мамлекеттерде окуп келүүгө аракеттенип жатам. Буга биздин ректорубуз баш болуп, эл аралык байланыштар бөлүмүнүн башчысы Семетей Амиралиевич баш болуп колдоп жатышат. Негизинде Ош мамлекеттик университетинен көптөгөн студенттер ички мобилдүүлүк боюнча, сырткы мобилдүүлүк боюнча келип жатат. Бул да болсо Ош мамлекеттик университетинин көптөгөн жетишкендиги болуп эсептелет. Белгилей кетсек, Ош мамлекеттик университетинин 35 студенти Казакстандагы эл аралык кышкы мектеп 2018 долбоорунун алкагында окууда жүрүшөт. Ошондой эле жакын аралыкта Казакстандын Нархоз, Ак Деңиз, Тараз университетине 33 студент тышкы академиялык мобилдүүлүктүн алкагында билимин улантууга барышат. Алия Бурканова, Жолдошбек Шермаматов, Үмүт телестудиясы.